Дүйнөдөгү эң бийик чоку Эверестти багындырган биринчи кыргызстандык айым Асель Байбагышева мекенине кайтып келди. Бир нече ай бою талбаган оор машуулар эми артта калды. Асель Байбагышева 8848 метр бийиктиктеги Эверестти багындырган 5-чи кыргызстандык жана айымдар арасында алгачкы альпинист болуп калды. Аэропорттон аны жакындары, долбоордун өнүктөштөрү, тиешелүү бөлүмүнүн өкүлдөрү жана президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы тосуп алды. Эң бийик чокуга чыгуу өмүр менен өлүмдүн ортосундагы күрөш деп айтсак жаңылышпайбыз. Бұл өзінің жашоосун тобокелчиликке салып, биздин сүйүктүү мекенибиздин желегин дүйнөнүн эң бийик чокусуна сайып, кыргыз айымдарынын кайраттуулугун, мыктылыгын, күжүрмөндүгүн дагы бир жолу далилдеп, биздин альпинизм тарыхында, спорт тарыхында жаңы баракты ачты. Асель Байбагышева чокуга 56,5 саатта чыгып барган. 9 май күнү таңкы саат 3-тө базалык лагерден баштап, бийиктиги 3,5 миң метрден ашкан бир да аялдамасы жок чокуга 14 чакырымдай жол жүргөн. Ошентип 11 майда саат 11:30да Кыргызстандын желегин Эверестте желбиретти. Это, мне кажется, просто это очень сложно, честно говоря. Это просто на каких-то, я не знаю, какие-то резервы какие-то просто шлось. Но я вообще восхищаюсь всеми вами, кто ходит в эти горы. Было огромное желание идти. Ушул чокуда кыргыз айымынын изин калтыруу, кыргыз элинин желегин желбиреткен зор каалоо бар болчу. Бирок чокуга көтөрүлүп баруу абдан оор болду. Өлүм зонасы, той келдик зонасы дегендей. Жада калса кандайдыр бир эргүү, бирде ысык, бирде суук болгон учурлар болду. Алдыга койгон ой тилектерибиз аткарылды. Бир ай бою интернет колдонгон жокмун, бирок кыргыз элимдин колдоосун ар бир кадам сайын сезип турдум. Кыргыз айымынын изи Эверест чокусунда долбооруна NSI Development курулуш компаниясы чоң салым кошкон. Долбоор NSI Development компаниясынын кенен жашоо философиясынын чыныгы жүзү. Бул мүмкүнчүлүккө бай, эркиндикке толгон, тоскоолдуктарсыз жашоо. Компаниянын символу ат үстүндөгү кыргыз айымынын образы болгон кайратты, ички эркиндикти жана ар намысты чагылдырат. Эми бул образ Асель Байбагышеванын бейнесинде чыныгы мааниге ээ болду. Ресурсын эчтекесин аябай бирге даярданышып, анан кийин ошол долбоорду ишке ашырды да, аябай чоң салымын кошуп, мүмкүн NSI Development болбосо менде анда мындай мүмкүнчүлүк болбойт эле Эвересттин чокусуна чыкканга. Анан кийин ошо кенен жашоо деген девизди колдошуп, мен дагы турмушум ушу менен байланыштуу, анткени мен деле ошол бийиктикте, кенендикте жүрүп, ошо менен чоң рахмат айтам. Белгилей кетсек, кыргыз айымынын изи Эверест чокусунда долбоорунун демилгечиси жана уюштуруучусу альпинист жана кыргыз изи долбоорунун автору Кадыр Сайдилкан болду. Ал экспедицияда Асель Байбагышеваны коштоп, Эверестке чыгуу жолунда координатор жана ишенимдүү таяныч болуп берген. Маселе кыз сайкалыбыз Эверест чокусуна чыкканда да жөн эле чыкпай, бир рекорддук убакытта чыгып, бүт ушу дүйнөнүн баарынан келген альпинисттер коомун аябай таң калтырып, абдан ийгиликтүү долбоор болду. Бул абдан маанилүү. NSI компаниясына биз чексиз ыраазычылык билдиребиз. Белгилей кетсек, 54 жаштагы кыргызстандык альпинист Асель Байбагышева 14 апрелде өзүнүн чоң кыялына жол тартып, дүйнөдөгү эң бийик чоку Эверестти көздөй бет алган эле. Ал альпинизмди 46 жашында баштаган. 8 жылдан бери даярдыктарды көрүп, дасыккан альпинисттер гана багындыра ала турган Ленин хан теңири ошондой эле жеңиш чокусуна чыкты. 2022 жылы Гималайдагы 8163 метр бийиктиктеги Манаслуу чокусун кыч-кылтексиз багындырган жалгыз кыргыз альпинист айымы. Само восхождение на Эверест. Эверестке чыгуунун өзү идеологиялык жактан биздин философияга дал келди. Бул кенен жашоо, бул бийиктикке чыгуу, өз максатына жетүү жана кыялга умтулуу. Бул абдан маанилүү деп ойлойм. Анткени биз мамлекетибизди, элдин духун колдообуз керек жана биз ушундай социалдык маанилүү долбоорлорго инвестиция салууга даярбыз.
Эскерте кетсек, Асель Байбагышеванын Эверестке көтөрүлүүсүнө демеушчү болгон Енесай Development компаниясынын негизги принциптери курулуш тармагындагы инновациялар, заманбап ыкмалар, кынтыксыз сапат жана долбоордун уникалдуулугу болуп саналат. Ар бир мейкиндик индивидуалдуулукту жана стилди чагылдырат. Компаниянын флагмандык долбоору премиум класстагы Енесай турак жай комплекси Бишкектин жаңы архитектуралык бурчуна айланат. Енесай бул салт менен заманбаптык биригип, жылуулук жана комфорт атмосферасын түзгөн жер.